Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Эгерде сиздин таманыңыз тез муздап турчу болсо, бул видео материал сиз үчүн. Андыктан конт коюп угуңуздар. Кайсы учурларда тамандын муздашы норма, алды менен ушуга басым жасайлы. Албетте суук мезгилде тамандын муздашы бул табигый көрүнүш. Мындан кабатыр алыштын кереги жок. Эгерде сиздин уйкуңуз чала болсо дагы таманыңыз сөзсүз түрдө муздайт. Анан ачка жүрсөңүз дагы таман муздайт. Төртүнчү, эгерде сиз олтуруп иштечү болсоңуз, кыймыл аз болсо дагы таманыңыз сөзсүз түрдө муздайт. Анан дагы стресс, бардык кыжалатчылыктар дагы тамандын муздашына сөзсүз түрдө таасирин тийгизбей койбойт. Андыктан ушул 5 фактор сизде бар болуп таманыңыз муздачу болсо, ушулардан арылуу керек болот. Алды менен уйкуну жөнгө салып алыңыз, сизди кыжалаткан кылган нерселердин баарын жоготуңуз, ток жүргөн аракет кылыңыз, суук мезгилде жакшы бут кийим тандаганды билиңиз. Анан олтуруп иштесеңиз буттарыңызды кыймылдатып, мүмкүн болсо ары бери басып турууга дагы аракет кылсаңыз жакшы болот. Ушун менен эле сиздин маселеңиз чечилет. Бирок эгерде бул кайсы бир оорунун белгиси болсо, анда сөзсүз түрдө ошол ооруга каршы күрөшүү керек болот. Демек, качан сиздеги тамандын муздашы оору катары эсептелет? Эгерде таман дайыма муздаса, айрыкча ысык мезгилде деле муздай берсе, бул сизде болуп жаткан кандайдыр бир оорунун белгиси катары эсептелет. Андыктан сиздеги ооруну табыш керек болот. Кандай ооруларда, аз кандуулукта дагы таман муздашы мүмкүн? Гипотереоз деп коебуз, калкан сыман безинин гормондорду жетишсиз бөлүп чыгарышы. Сөзсүз түрдө кант диабети оорусу дагы таманды муздатпай койбойт. Жүрөк оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары дагы муздатат. Анан дагы бөйрөгүңүз ооруса дагы таманыңыз муздайт. Ошондой эле жаман адаттар, спирт ичимдиктери, тамеки тартуучулар дагы тамандын муздашына сөзсүз түрдө себепчи болот. Андыктан ушул адаттардан мүмкүн болушунча кутулганга аракет кылыш керек болот. Эми эгерде таманыңыз дайым муздаса, эмне кылышыңыз керек? Ошону айтып өтөйүн. Биринчи кезекте анализ тапшырыш керек. Азыркы күндө лабораториядан көп нерсе жок. Жеке лабораторияларга барасыз, кандын анализин тапшырасыз, биринчи кезекте бөйрөктүн анализин тапшырасыз, кандагы глюкозанын өлчөмүн аныктайсыз, холестеринди аныкташ керек болот. Анан ушул анализдерди тапшырып бүткөндөн кийин аны терапевт врачка алып барсаңыз, сизге туура диагноз коюп берет жана ошого ылайык келген дарылоо ыкмасын сунуштайт. Же болбосо өзү ынанбаса, кайсы бир дарыгерге жөнөтүшү мүмкүн. Мисалы, бардык анализдер жакшы чыккан болсо, ревматологко жөнөтүшү мүмкүн, балким кардиологко жөнөтөт, балким эндокринологко жөнөтүшү мүмкүн. Ошону менен сиздин маселеңиз буюрса чечилет. Демек, бүгүнкү ушулар маалымат сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, колдоп, ушул каналга катталып койсоңуздар жакшы болот. Анткени сиздер үчүн өтө көп видео материалдар чыгарылган, дагы да чыгарылат. Ар дайым көрүп турууга мүмкүнчүлүк пайда болот.